Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду жана Кыргыз элин куттуктады. Коңшу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкө башчы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата менин жылуу куттуктоолорумду жана жакшы каалоолорумду кабыл алыңыз. Бул күнү биз ата бабаларыбыздын улуу эрдигин, патриоттугун жана баатырдыгын даңазалайбыз. Согуш таласында жана оорукта көптөн күткөн жеңиш күнүн теңдешсиз эрдиги жана кайраттуулугу менен жакындаткандардын элесин терең ыраазычылык менен баалайбыз. Убакыт сыноосунан өткөн тажик-кыргыз достук жана көп кырдуу кызматташтык мамилелери мындан ары да элдерибиздин жана өлкөлөрүбүздүн жыргалчылыгы үчүн ырааттуу өнүгө берерине ишенем деп айтылат Эмомали Рахмондун куттуктоосунда. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чеңнен соолук жана бакубатчылык, ал эми дос Кыргызстан элине бейпил асман, бейпилдик жана туруктуу гүлдөп өнүгүү каалады. Булак суу беркежи. Токмоктогу айланма жолду казак тараптын тосмо орнотуусу УКМК билдирүү жасады. Бишкек нарын Тору-Картуна жолунун Казакстанга тиешелүү узундугу 800 метр транзиттик тилкесинде казак тарап инженердик шлагбаумдарды орнотуп жатат. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Буга чейин транзиттик жолдун бул тилкесинде казак тарап убактылуу көчмө спираль тосмосун орноткон. Казакстандын Азия жана достук май куюучу жайлары Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн жарандары үчүн жабык. Ошол эле учурда транзиттик жолдун бөлүгү өзү жүрүү үчүн ачык бойдон калууда. 2023 жылдын 4-майында Кыргыз тарап менен макулдашуудан кийин Казакстандын чек ара кызматынын чек-арачылары аталган жолдун ачык тилкелерине өз аймагына инженердик шлагбаумдарды орното башташкан. Ошол эле учурда Кыргызстандын аймагынан транзиттик жолго кирүү алдында эки тарапка кошумча жол белгилери жана транзиттик жолдо жүрүүнүн эрежелери тууралуу маалымат такталары орнотулду. УКМКнын чек ара кызматы Кыргызстандын жарандарын транзиттик жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактоого чакырат. Тактап айтканда токтобой өтүүгө, адамдарды салууга жана түшүрбөөгө деп жазылат билдирүүдө. Булак суу беркежи. Дмитрий Медведев дагы Садыр Жапаровду куттуктады. Орусиянын коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына карата чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорумду кабыл алыңыз. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз душман менен кыргын салгылашууда ийиндеш болуп, душманга каршы турушкан. Алар фронтто баатырларча салгылашып, оорукта жан аябастан эмгектенип, чуманын дүйнө жүзү боюнча жайылышын алдын алууга жетишкен. Бүгүнкү биздин милдет алардын өлбөс эрдиги жана улуу жеңишке Совет элинин чечүүчү салымы жөнүндөгү тарыхый чындыкты коргоо. Өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, элдерибиздин ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо, даңктуу ата бабалардын элесин сактоого кызмат кылат деп ишенем деп айтылат куттуктоодо. Дмитрий Медведев өлкөдө жашаган бардык улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жана ооруктун эмгекчилерине терең ыраазычылык сөздөрүн айтып, чыңден соолук жана бакубат жашоону каалады. Булак суу беркежи. Түрк аба мекендигин Армениянын VIP учактары үчүн жапты. Түркия аба мекендигин Армениянын VIP учактары анын ичинде премьер-министр Никол Пашинянды тейлеген номер 1 учак үчүн жапты. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 24 ТВ телеканалына берген маегинде билдирди. Түрк аба мекендиги аркылуу күн сайын каттамдар жасалчу. Азыр биз аны жаптык. VIP учактар үчүн да жаптык. Алар бизге тарынбасын. Пашинянын учагы үчүн да аба мекендиги жабылды деген Чавушоглу. Чавушоглу муну Ереванда Немесис операциясынын баатырларына арналган эстеликтин ачылышы менен түшүндүрдү.
Анкара эстеликтин ачылышын чагымчылдык деп атады. Эстеликти орнотуу демилгеси Немесис тобунун мүчөлөрүнүн урпактарына таандык болгон. Эске салсак, 29 апрелде Анкара алдын ала эскертүүсүз эле Fly One Армения авиакомпаниясына Туркиянын аба мекендиги аркылуу Европага учууларды ишке ашырууга мурда берилген уруксатты жокко чыгарган. Булак суперкежи. Байдендин бийлиги Тайванга $500 миллион курал-жарак жөнөтүүнү пландоодо. АКШнын президенти Джозеф Байдендин администрациясы Тайванга $500 миллион курал-жарак жеткирүүнү пландап жатат. Бул туурасында Bloomberg басылмасы маалымат булактарына таянып жазганын РИА Новости билдирди. Анда Украинага карата колдонулган өзгөчө ыйгарым укуктар пайдаланулары айтылган. Мындай укук АКШга келишимдерди түзүү жана курал өндүрүү процесстерин созуктурбай, ыкчам тартипте кароого жол ачары белгиленген. Агенттиктин маалыматы боюнча, Конгресс президентке демократия аралчасын колдоо үчүн АКШнын запасынан $1 миллиард чейин колдонууга уруксат берген. Тайвандын айланасындагы кырдаал былтыр августтун башында АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин Тайбейге жасаган иш сапарынан кийин курчуп кеткен. Аралды өзүнүн провинциясынын бири деп эсептеген Кытай бул сапарды айыптап, АКШнын Тайвандагы сепаратизмге колдоо көрсөтүүсү катары кабылдап масштабтуу аскердик машыгууларды өткөргөн. Ноябрдын ортосунда Кытай лидери Си Цзиньпин Индонезиядагы G20 жыйынында АКШ президенти Байденге жолугуп, Тайван Кытай-Америка мамилесиндеги кызыл чек экенин эскертип, андан өтпөгө чакырган. Байден өз кезегинде Вашингтондун бирдиктүү Кытай принцибин колдой турганын растаган болчу. Пекин Тайвандын өз алдынчалыгын тааныбайт. Өз провинциясы деп эсептеп, дүйнөнү бирдиктүү Кытай саясатын карманууга чакырып келет. АКШ бул принципти кагаз жүзүндө сактайт. Антсе да арал менен жигердүү кызматташып, байма-бай курал-жарак жеткирип турат. Булак Спутник кежи.